Анда эмесе ушул дипломду мен ыйгаргым келип атат. Ушул 11 октябрь кыздардын эл аралык күнүнө арналган мобилдик кино фестивалында Мурзахмат кызы Рахаткан жеңүүчү болгону менен куттуктаймын. Алтыным ийгилик. Ушул эле диплом менен Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы 11 октябрь кыздардын эл аралык күнүнө арналган мобилдик кино фестивалда аталар кыздарды колдоо иш-кыймылын атайын сыйлыгы менен Илгизова жаңы сыйланат. Куттуктайбыз. Анда эмесе мен аталар кыздарды колдоо улуттук кыймылынын атынан эки кызыбызды сыйлыктар менен куттуктайбыз. Анда эмесе мына Мырзахмат кызы Рахатканга аталар эмне үчүн сыйлык берди дегенде, Рахат кызыбыз Кыргызстандагы азыр 100 миң деген, 50 миң деген ушундай кыздарыбыздын жолук салынып, өздөрүнүн адам укугунан пайдаланып, анан мектептерге барып билим алгысы келип, бирок оронуп динди кармайбыз деген кыздарыбыздын көйгөйүн чагылдырып, алардын ушу турмушта алып аткан несин жакшы чагылдыргандыгы үчүн аталар түшүнүп, биз колдоп, бул кыздардын көйгөйүн мамлекет тарабынан шу эске алынып, колдоого алынып, ушундай кыздарды бөлбөстөн шу билим алуусуна шарт түзүп, бул кыздарыбыздын көйгөйүн конституциялык деңгээлде, мыйзамдык деңгээлде чечип, жакшы шарттарды түзөт деп ишенебиз. Жана Рахатканга өзүнүн сыйлыгы мына аталар 1000 сомун ыйгарып коёду. Макул кызым, рахмат маселе көтөргөнүңө. Ошондой эле биз жаңыл кызыбыз, бул кызыбыз дагы бул Кыргызстандын 7 дубанынын көптөгөн үй бүлөлөрүнө кирген, турмуштук аябай чоң маселе, жаш балдардын ушул жакырчылыктан, жетишпестиктен жана ушу үйүндө болгон ичкиликтен кыйналып жашоо өткөрүп аткан мыкты чагылдырып эмне кылгандыгы үчүн, көптөгөн балдар кыздарыбыздын көйгөйүн көтөргөндүгү үчүн ушул жаңылга дагы жеңүүчү деп биз эмне кылып аталар өзүбүздүн ошо жанагы кичине сыйлыгыбызды тапшырып койсок. Рахмат. Анан дагы мындан пайдаланып биз аталар ишенебиз. Мына мобилдик кино фестивалдын дирекциясы Берметтер 2 сезон же 2 эмнесин баштап атат. Ал жерде кыздар укугу, адам укугу деген тема. Ал жерде дагы кыздарыбыздын көйгөйүн, кыздарыбыздын ийгиликтерин чагылдырган көптөгөн иштер келет. Жана ошол иштер кыздарыбыздын көйгөйүн чечип, алардын ийгиликтерин күчөтүп, алдыга умтулуусуна көптөгөн кыздарга мотивация берет деп ишенебиз. Жана бул Кыздар Федерациясына, жана мобилдик кино фестивалдын дирекциясына чоң рахмат айтабыз биз аталар. Жана булардын девизи бир кыздын тарыхы 1000 кызга үлгү болот деген биз колдойбуз. Аябай туура, сабак алсын, ийгиликтерден сабак алып, ийгиликтерин күчөтсүн, ушу көйгөйлүү турмушунан сабак алып, ошондой жолго, ошондой абалга туш болбосуна дагы кыздарга сабак болуусуна биз ишенебиз. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат.